Дал ушул энсиреген аймак Бош Тала бул Ысык Көл районунун Тору Айгыр айыл өкмөтүнө карай жакын арада бул энсиреген Бош Талаада Асман аттуу шаары алдыда курулган турат. Бүгүнкү күндө долбоордун адистери келип таанышуу иштерин жүргүзүп жатат. 4000 гектарды ээлеген Асман шаарынын башталышы аркабызда турган көлдөн башталса, аягы тоолор менен бүтөт. Курулуш иштери кандай жүрөт, канча аралыкка созулат? 7-канал силерге чагылдырып берет. Негизинен Асман долбоорунун идеясын Руслан Ахматалиев менен биргеликте Мерлан Ахматов жараткан. Ал эми бир канча күн мурун коомчулукка тартууланган Асман шаарынын эскизин Мухаммед Ванинов түзгөн. Биз ошол шаарды көргөндө эле бул деген Кыргызстандын эң чоң шаары экен же мындай эң развитый шаар экен деп мындай элестетип турушубуз керек. Кыргыз эл деген дүйнө жүзүндө таанымал болуш керек ушул проект мененчи. Анткени деген мына казактар айтып келип атат, 30 жылдан бери эчтеке сала элек деп. Кудай буйрса мына бүгүнкү күндөн баштап ошол шаарды салып Кыргыз эли бүт дүйнө жүзүндө таанымал болот. Асман экологиялык таза шаар долбоорун ишке ашырууга атайын жумушчу топ түзүлгөн. Ага ылайык министрлер кабинетинин өкүлдөрү шаар курулушунда өзүнө тиешелүү иштерди аткарат. Ири курулуштун долбоору президенттин өз көзөмөлүндө. Бүгүнкү күндө тапшырма берилди. Силер изилдеп чыккыла. Bir айдын ичинде ошол жерлерди карап чыккыла. Жерди карагыла, башканы карагыла, проектти карагыла. Бир эч качан Кыргызстанда дээрлик 30 жылдын ичинде чоң мындай проекттер ишке ашкан эмес. Ошондуктан биз какой-то мере бир ойлонуп да турабыз да, бирок ар бир нерседе элдин колдоосу менен мына жараткандын колдоосу менен биз башташыбыз керек мунучу. Баштагандан кийин Кудай буйрса анан кийин жеңилдиктер болот. Тору Айгыр айыл аймагы Тору Айгыр, Сары Камыш жана Кызыл Өрүк айылдарынан турат. Аталган аймакта жалпысынан 1143 түтүн бар болсо, калкынын саны 5920 түзөт. Учурда бул аймактардын тургундары үчүн жаңыдан курулуш иштерин жүргүзүү, турак жай салуу толугу менен токтотулду. Андан сырткары жер үлүштөрү да берилбей турган болду. Бир канча жылдар мурун бул аймакта өрүк бактар тигилген. Ал аймакта суу жетишпегендиктен улам учурда ал өрүк бактар да жок болгон. Ал эми бул жакта турган турак жайлар Тору Айгыр айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Өрүк айыл аймагынын жашоочуларынын турак жайлары. Бул айылдын жашоочулары учурда шаардын салынышын колдоп, сүйүнүч менен кабыл алышууда. Сөз колдон өнүгүү бул абдан жакшы проект экен. Biz ben жаңылыктарын угуп алып дагы 7 каналдан укканбыз. Анан абдан сонун проект экен. Элге вообще Кыргызстанга бул абдан өнүгүү сонун проект экен. Жанагы комуздун немеси да абдан сонун жакты проектси. Ана Руслан деген жигит ошол экен турбайбы? Тем более бизге айылга деген кызык үчүн көп жылдан бери көп эметпей калган. Эми бул өнүксө абдан мынакей жанагындай үйлүү болот экенбиз. Жаңа ферма учурат экен, көл дегенчен современный эме болот экен да, бул абдан жакшы проект экен. Учурда биздин өлкөгө курула турчу шаарга чет өлкөлүк инвесторлор кызыгууда жана алар менен долбоордун негиздөөчүлөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Убакытта негизи 7-10 жыл деп турабыз, бирок инвестор аябай көп болуп атат. Инвесторы звонят с Англии, звонят с Индии. Көп аябай инвесторлор Кудай буйрса, ошо шеним болуп атат, 5 жылда куруп салабыз деп. 500 000 жаранга ылайыкталган Асман шаарынын долбоорунун адистери бүгүнкү күндө иш баштаганга даяр. Жер кыртышынын суу жана энергетика жана башка маселелерин чечүүгө 1,5 ай аралык убакыт кетерин адистер убада кылышууда. Андан сырткары курулуш иштерин чыйуу жана проекттин макетин тургузуу үчүн 3-4 ай аралык кетет. Андан соң курулуш иштерин башталарын негиздөөчүлөр убада кылышууда. Коңшу өлкөлөрдө да Асман сыяктуу ири долбоорду ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатышат. Мисалы, Казакстан мамлекетинин Нур-Султан шаарында Астана жаңы шаары долбоору башталганы турат. Ал эми Өзбекстан айыл чарбага колдонулбай бош жаткан 4000 гектар жерге Андижан шаарын курууну пландап долбоору даярдалган. Анда 411 000 жашоочуга ылайыкташтырылат. Нуржан Султанбекова, Өскүн Жороев, 7-канал, Ысык Көл облусу.